Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртөштүк эпосунун кара сөз варианты. 11-уктуруу. Көркөм окуган Чыңгыз Рыскелдиев. Көктө жакшы күйөөлөрүн кулан, кийик теке атып келүүгө жумшаганы, төштүктө барып ал экөөнө тамга салганы. Бир күнү көктө күйөө балдарынын кандыра калың бербегенине, тойгуза той кылбаганына каарданып, канбача менен бекбачаны кызмат кылууга чакыртат. Куландан 90 атып берүүсүн буйрат. Көктөөнүн желдеттери күйөө балдарга барып, буйругун айтып, ок өтпөс тоң кийгизип, аттардын ичине мыктысын мингизип, жоо жарагын камдап берет. Ал эми Гүлайымды тазга тийип алды деп, кыз ордуна көрбөй, төштүктү күйөө бала деп санабай, уйканага жиберип коет. Гүлайымдын ичи ачышып, атасына күйөөсүнүн канбача менен бекбачадан кем эмес экенин айтып ат сурайт. Атасы талаадагы куланды тазың ата албайт деп турганда, апасы кызынын көңүлүн оорутпай, койго жетпеген коңурбозду берип, таздан амал менен кутулса туура болоорун айтып, коңурбозду берсең ысык чөлдө бастыра албай, камандар менен жолборустар чалып өлөт. Же кара буураны жолуна койсоң, коңурбоз баспай, буура эки бөлөт да андан кутуласың, дейт. Ошентип көктөөнү Кудай уруп, жаман ою менен коңурбозду курумшу, куур тон менен токуп берет. Анан адатынча кыйыгына тийгенди чайната берчү качыр кара буурасын жолуна коюп коет. Эламандын төштүгү болсо коңурбозду уйканага байлап, сакасын өкчөп, чал куйругун минип, чайынги тонун кийип, сал буурунга аттанат. Алдынан төштүктү аты менен жуутчудай болуп, калжаң уруп качыр кара буура чыгат. Төштүктүн жини келип, каарданып, жан аябай каражаак булдурсуну менен буураны капталга тартып жиберет. Буура 3 жыгылып 3 турат. 12 кабыргасы бирөө калбай бөлүнүп өлөт. Төштүк күйөө балдар кеткен тарапты көздөй барып караса, алар куландан жок же куулук жок жөн эле тентип жүрүшкөн болот. Аркаратып, кулан кууп көнгөн төштүк ой кийиктерин кубалап, тоону көздөй шылап, тоо кийигин кубалап, ойду көздөй кулатып, ала тоодой кылып жийип коет. Чал куйругун чынарга байлап, жан казанын асып, ар түрлүү тамак жайнатып, казы, май жеп, курсагын тойгузат. Канбача менен бекбача кулду куруп, жалынып, баатыр болсоң, сөзүбүздү серүүн кылбай, өзүбүздү шерменде кылбай, толуп жаткан кийигиңден соогат бер, дешет. Анда төштүк, макул, силер айткан сөзгө көнүп, аркар менен куландан канча сурасаңар берейин, өзүмө жарты колду алып калбайын. Бирок оболу ыштаныңарды шыпырып, тамга салдыргыла, дейт. Экөө өзүнчө кеңешип, көктөөнүн каарынан коркуп, бетибиз күйүп, уят болгуча артыбыз күйсүн деп макулдугун беришет. Төштүк экөөнө оттогу кызыл темир менен тамга салат. Этинин баарын артып берип, өзү бир адамга көрүнбөй үйүнө келет. Ич эттерин Гүлайым алып, ширин кылып кайнатып, дүнүйөсүн жайнатып дасторконун жаят. Көктө эки күйөө баласынын үйүнө келип конок болот. Бирок алардын берген тамагы жакпай, карынынан кан кетип, боору катуу ооруп жатып калат. Ошондо Гүлайым баягы ичетти балдай кылып, атасына ооз тийгизгени алып келет. Көктө, көзүмө көрүнбөгүн кулунум, экөөнүн кадырлап берген тамагы жакпай турат. А сенин тарып берген тазыңдыкы жакмак белем ага, деп татпайт. Гүлайымдын көзүнөн жаш кетип, өз жанын өзү кыя албай турганда, энеси кызынын көөнүн алып коюусун суранат. Көктө макул болот. Гүлайымдын ашына чыпалагын малып, даамын татканда,
даамдуулугуна кызыгып кетип, өз колун өзү кошо чайнап жиберет да: «Ай кулунум Гүлайым, ырыска туулган касиеттүү жан элең. Күйөө тап десем оолугуп тазды тандап алдың. Журттун өсөк сөзүнө арданып жатам», дейт дагы тазга таза жай таап берүүсүн буйрат. Көктө жакшы күйөөлөрүнө чаар бээнин 40 жылдан бери жоголгон кулундарын таап келгиле деп буйрганы, Төштүк да барып ажыдаарды өлтүрүп, алып кара куш менен достошуп кулундарды тапканы. Көктө тегереги чынарбак болгон алтын тагынын түбүндөгү чоң майданга элин жыйып, калкына жар чакырып, 7 жыл тынбай жортуп жүргөндө барса келбес жайдан жылкыдан артык чаар байталды таап алганын. Ушул жыл менен ушу күндө анын 40-чы тулпар туур чагы болгонун жана алардын кайыбынан жоголгонун айтып, 2 күйөө баласына таап келүүсүн буйрук кылат да, эгер аткарбаса кылычтын мизин чубатып кан агызаарын эскертет. Атынан кемчилик кетпесин деп, атканадагы 1000 тулпардан тандап мингизип, тонунан тандап кийгизип жиберет. Төштүк болсо бул кабарды каттоочудан угуп, камынып чыкканы жатканда 4 Маамыт келип калат. Төштүк абдан сүйүнүп, Маамыттарга үзүлгөнүн улап, жолдош болуп берүүсүн суранат. Жертиңшар Маамыт жер бетинде болгонду түгөл угуп, Көрөгөч Маамыт төгөрөктүн 4 бурчун көрүп берет. Жейрин секиртпес Маамыт болсо кыбыланын 40 бурчун чалып келмекке чуркап жөнөт. Төштүк Гүлайымын чакырып, атасынан ат сураганга жөнөтөт да, 5 саамга чейин келип калуусун өтүнөт. Гүлайым атасына келип тулпар берүүсүн суранганда, Төштүктү бучкагына теңебей: «Берең күйөө балам Бекбача таппаганды, канкорум Канбача таппаганды, сенин тазың тапмак беле», деп турганда энеси: «Баары сенин күйөө балаң. Кимиси сага кас дейсиң? Артыкчасы ушул таз. Тулпарыңды бер. Кыздың көөн эмеспи?» деген кебин айтат. Көктө макул болгону менен төөгө жетпес жорговозду берип коет. Жорговозду Төштүк той ордуна союп, 4 Маамыт менен чогулуп, баары этине тоюшат. Анан Көрөгөч Маамыт көрүп келген кызыгын айтып берет. «Жаргыч куштун мыктысы алып кара куш деген бар экен. 7 күнү жердин үстүн, 7 күнү жердин астын чабыттап жүрөт экен. 40 жылдан бери тереке уя салыптыр. Бирок балдарынын баарын ажыдаар соруп кетет экен. Ал Төштүк келет. Мага жардам берсе ошол гана берет деп сени күтүп жүрүптүр», дейт. Ал эми угаар кулак 40 тулпарды куткарып алаар деп, алып кара куш эркин төргө улам алып кетип, багып жүргөнүн уктум, деп айтып берет. Алаңгыча жел жетпес мындай дейт: «Бүгүн алып кара куш туула турган кулунду алып кетүү үчүн жердин астына келерине дайынданып жатат. Чаар бээнин кулунун ажыратаар сырттан сенсиң. Эрдигиңди көрсөт», дейт. Төштүк чал куйрукту минип, чайыңги тонун кийип, чаар бээге жете келет. Жаныбар толготуп турган кез экен. Чал куйруктун оозун буруп, көз ирмебей күтөт. Ошентип таң сөгүлүп, супа саадык чалып, жерге жарык тийген маалда чаар бээ тууйт. Ачып көздү жумганча тоо теңиндей зор алып кара куш келе жатканын көрөт. Алтын жаак сыр жебесин тырмагынан кан чыкканча тартып турган сырттан куш канатынын күүсүнөн учуп кете жаздайт. Мындайды көрө элек неменин көзү алактап, ээси кетип шалактай түшөт. Урматтуу радио угуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эртөштүк эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын шаршемби күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Эртөштүк эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова. Текстти көркөм окуган Чыңгыз Рыскелдиев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.